Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма захара фи қаумин аз-зина ва-риба илля ахалла би анфусихим иқабаллах." Кайсы бир коомдо зына ачык болуп калса дейт. Кайсы көчөдө бар, каерде бар, кимде бар, номерин каяктан тапса болот, Google'га жазсаң чыгат. Кайсы бир коомдо зына менен ар-риба сүткордук ачык болуп калса, кайсы банкка барсаң оңой аласың, кайсы банкка барсаң азыраак процент менен берет, кайсы банкка барсаң көбүрөөк процент менен берет. Зына менен сүткордук ачык болуп калган коомдо алар Аллах Тааланын азабын өздөрүнө адал кылып жол берип коюптур дейт. Кайсы коомдо зына менен сүткордук ачык болсо, Аллахнын өздөрүнө келе турган азабын булар күтө беришсин, өздөрү ошону тилеп алышыптыр дейт. İbn Taymiyye aytat: "Al-liwat a'zamu fasadan min az-zina." Ал эми зына ошондой боло турган болсо, бул эркек менен жыныстык катнаш кылганы бул зынадан дагы оорураак дейт. Зынадан дагы бир канча эсе бул көбүрөөк, жогорураак турат дейт. La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Hazwan na'l bin na'l. Bani İsrail bizden buradaki koomdor kılgan işti menin ümmetim dağı kılat. Menin ümmetim aların артынан erçit. Alarga ушунчалык деңгээлде окшошот. Оң бут кийимиңиz сол бут кийимге окшошкон сыяктуу. Оң туфлиңиz сол туфлиңизге окшошкон сыяктуу. Bani İsrailge menin ümmetim hazwan na'l bin na'l, эки бут кийим бири-бирине окшошкон сыяктуу окшошот. Hatta in kana minhum man ata ummah alaniyatan lakana fi ummati man yasna zalik. Ушунчалык деңгээлде Бани Исраилге оң бут кийим сол бут кийимге окшошкондой окшошот. Керек болсо Бани Исраил өз апасы менен жыныстык катнаш кылган сыяктуу менин үммөтүм дагы кылат, ушунан тайбайт деди. Кээде бул окуяларды трибунда башкадан мечиттен айтсак, баш чайкашыңыздар мүмкүн, бирок Супер Инфо күн сайын чыгарып атат мындай жаңылыктарды. Facebook'tan, Instagram'dan күн сайын окуп атабыз. Өз энесин өлтүрүп салган, бөлүп салган, кесип салган, башы бул мусурдан чыкты, путу анаркы мусурдан чыкты. Өз пенсионер апасын пычактаган, атасын пычактаган, жолдо бараткан 7 жаш кызды урган, зордуктаган, 70-ке кирген аксакал. Же мен эле окуп атам ушул жаңылыктарды. Менде бар телефон бүгүн, эң простой мени көрсө керек. Баарыңарда бар, баарың окуп атасыңар. 7 жашар мектепке бараткан 1 класс кызды 70 жаштагы аксакалдын зордуктап уруп өлтүргөнүнө баарыбыз күбөбүз. Тилекке каршы башым аман болсо, калаган жагым эмне болсо ошо болсун деп, эч бир ага бир ыйлаган да инсан жок, кайгырган да инсан жок, дуа кылган да инсан жок. Мына ошол кээ бир нерселер талап кылган сыяктуу, ошолордун ал акыбалын талап кылган дагы инсан жок.